Кыргызстанда акыркы жылдары турак жай кооперативдери активдүү иштеп баштаганын эксперттер айтып келишүүдө. Биз деле бардыгын билип калдык. Жарнактардан, телевизорлордон, ошол эле соц тармактардан аябай жакшы бөлүшөт. Анан деги эле кооператив деген эмне? Анын биздин элибизге канчалык пайдасы бар? Мына ушул суроолордун айланасында сөз кылабыз. Саламатсыңарбы? Эфирде коомдук пикир телеберүүсү. Аны бүгүн мен Бакай Калматов алып барам. Birinci bu Айыл чарба кооперативи, экинчиси бул турак жай кооперативи, үчүнчүсү турак жай курулуш кооперативи. Ушулардын ичинен турак жай курулуш кооперативи бул улуттук банктан лицензиясын алып анан иштөөгө милдеттүү. Турак жай кооперативи бул жөнөкөй баягы көп кабаттуу үйдөгүлөр бир кооператив болуп туруп өзүнүн ичинде кайсы бир муктаждыктарды чечиш үчүн мыйзамда ошого жол берет. Ого кандай бир лицензия кереги жок. Башкача айтканда коммуналдык кайсы бир кызматтар, башкалар ошо бирге туруп ошо бирдикте чече турган маселелер бул. Көп кабаттуу үйлөрдө. Айыл чарба кооперативи бул үлүшчерлер болсо, айыл чарба үлүшчерлери биригип пай болуп киришип, мүчө болуп киришип, ошонун негизинде анан кийин шериктеш болуп кошо иштете турган десем, айыл чарба кооперативи. Биздин кооперативтерде андай элементтер көрбөй атабыз. Себебинде кооператив өзү кайсы бир мүчөлүгүнө жараша, канча мүчөлүк капитал кошсо, ошого жараша дивидендтерди алыш керек. Бул нерсени көрбөй атам. Азыркы кооперативдер жөнөкөй эле банк сыяктуу болуп калган. Ошол эле учурда булар акыркы Граждан кодекстин акыркы өзгөрүү толуктоолоруна дагы булар карама каршы келип атат булардын ишмерлиги. Себебинде массалык түрдө насыя берсең, бул улуттук банк тарабынан лицензиялоо милдеттүү. Буларда андай лицензиясы жок, башка дагы жок. Ошол эле учурда мынча сом берсең, мүчө болосуң, анан сен 6 айдан же 1 жылдан кийин же кайсы бир мөөнөттөн кийин сага турак жай беребиз деп атат. Бирок ал дагы туура эмес. Себебинде ошол эле кооперативдин мыйзамдар боюнча кооперативдин жыйыны көзөмөлчү жыйын же кандай камкордук жыйын деп алган мыйзамда ошо каралган органы ошо бекитет. Кооперативдин мүчөлүк капитал мынча десе, ол дагы жарыя болуш керек. Жарыя болгондон анан ошого карап анан кийин андай дагы документтер көрөлү деп айтабыз да бизче. Мен Абдулда агайга сурай берсем, агай диний жакта караганда азыр уктук, мисалы алып анан кайра рассрочка өздөрү беришет экен да. Бул кандайча туура келеби биздин? Бул шарияттын көзгөрүн туура келбейт. Себеби бул жерде ошол несини алып туруп кайра ортодо башкаларга берүү, бул жерде ошол ортодогу адам ортодон эле бир кийинки берген адамдан бир пайда көрүп калат да бул жердечи. Бул биздин динибизде албетте бул бүгүнкү күндө кредит алса болот же болбойт деген ар кыл немелер бар. Бирок биз качан ошол кредитти мисалы үчүн ошондой азыр айтып аткан маселе боюнча түз баягы алуучу адам өзү барып туруп, мисалы үчүн эгер үй ала турган болсо, бир машина ала турган болсо, азыр айтып өтүштү, мисалы үчүн машинада берип үй деген. Ошого ошол нерсени алып туруп, анан акчасын төлөй берсе, бул жерде шарият уруксат берет бугачы. Шарият качан ушул нерсени тыят? Эгер акчалай колуна алып туруп, кайсыда акчанын үстүнө акча кошуп берсе, ошондо шарият тыят да өзүчү. Анан жөн эле мисалы үчүн барып туруп, баягындай мына бизде азыр андайлар көп, мисалы сотка алып атышат, үй алып атышат, машина алып атышат. Ушул нерсени алып туруп, акчалай немесин төлөй берсе, бул шарият уруксат берет. Себеби бул өзүнө окшош эмес деген тыянак келет да бул жердечи. Ал эми эгер акча алып туруп, анан кийин колуна акча алып туруп, эгер ошол алган акчасын эгер процент менен төлөсө, бул жерде албетте шариятын арамга чыгарып коет. Бизде бул жерде биз акчаны көздөбүз. Бизге керектүү кооперативи эч кандай акчаны кылбайбыз. Общий суммадан кызмат акы алынат. Ошол сумма ишчилердин бизге процент деген жок бизде. Ишчилердин ошол айлык акысыга, арендага кетет да. Анан бизде биз 50% төлөсө, биз 50% кошуп беребиз. Анан 10 жылга өзү биз берген эле сумманы 10 жылга бөлүп төлөйт да. Бул жерде эч кандай процент деген сөз жок да. Анан биздин ошо 4%, 6% кызмат акылар мисалы да. Ошо суммалар резервный фондко түшөт.
ишкана ачылганда эле резервный фонд ачылган. Ал жерден коомдук кайрымдуулук фонддору бар. Ошол жака ошо түшкөн суммалар ошо кайрымдуулук фонддоруга кетет да. Анан бул жерде процент деген бизде эч кандай процент деген жок. Азыр эми биздин ошо өзүнүн турак жай курулуш кооператив дегендер өзү көбү баягы эми өкүнүчтүү бул ислам динибизди пайдаланып атышат. Өтө өкүнүчтүү. Эми ушу ислам принциптери банк ишмердиги боюнча адис болгонуна байланыштуу. Мен айтпайын, кооператив бул ислам шариятынын стандартында, ислам принциптеринин стандартында бул мушарака деп коет, шарика деп коет, же ширкат деп коет. Же шериктик. Ал элементтин бири да көрүнбөй атат. Бири да жок. Себебинде шерик болгондон кийин дивидендтерди алыш керек. Шерик, ошо мүчөсү. Анан булар рассрочка деп атат. Мисалы биз 1000 сом ошонун 50%-ын төлө деген, бул уже бул мурабахада нерсе жок. Бул мурабаха деп коет. Мурабахада болду, мына сатуу басылы, ушу менен албарака дейсиң, болду, ошо менен бүт болуш керек. Же сен жарымын төлө, жарымын биз беребиз, жарым нерсени кайтарып бересиң деп ал болбош керек да. Мурабаха бул соода сатуу келишими, алып сатуу келишими. Андан сырткары мурабаха келишимде, соода келишимде эч кандай комиссия болбош керек стандарттарда. Онун акысы дейби, биздин кызматкерлердин акысы дейби, андай болбош керек. Соода сатуу баасы наркы аныкталдыбы, ошо менен сатылат. Кийинкисинде булардын көбүндө мурабаха, булардын көбүнчө я так понял, бул мурабаха келишими менен иштегенде аракет кылып атышат да. Мурабаха келишимде ошо сатып аткан адам биринчи ошо товарга ээлик кылыш керек. Документальный ээлик. Ошо үй алып атат, үй ошо кооперативдин атына өтүш керек. Анан кийин сатылыш керек. Болсо болбойт. Азыркы учурда кандай? Сен тек паспортуңду алып кел, оценка кылабыз, сен атыңа прямой өткөрөбүз, анан залогко коюп бересиң дейт. Ал өтпөйт. Ал бул мурабаха эмес бул. Кооператив боюнча, кооператив жөнүндө кыргызстандын мыйзамдары боюнча турак жай кооператив даже жерди только арендага гана берет. Сатканга да укугу жок. Ушу жактан карап коюңуздар. Андан кийин булар мурабаха дегенден биздин жанагы граждан кодекс боюнча, жарандык кодекс боюнча ислам каржылоонун ислам принциптери бул лицензияга эме алыш керек. Албетте, биринчиден бул же улуттук банктан алыш керек, же болбосо Госнадзор бар, же ошол жерден алыш керек. Бул биздин өкмөт буну тескей алат дагы. Андан кийин эми кооператив менен финансовый пирамиданын ортосунда финансовый пирамидага эле окшошуп кетип атышат да. Мынча кылсаң, кийинчерээк мынча аласың дегендечи. Кийинчерээк үйдү аласың, ал болбойт. Ол кооперативдин же мушараканы же мурабаханы бир да принципине дал бербейт. Рахмат чоң. Абдулда агай, азыр айтсаңыз, ушул анча мынча кооперативдер биз фатва бизге чыккан, ошо агай айткандай исламдын динди мындай жамынып атышат да. Ага кандай жооп болот мисалы? Азыр эмес, бул фатва азыр бул жага айтып өткөндөй, бул мушарака, музораба деген бар. Мурабаха буларда эгер негизги ислам динибиз көрсөткөн жол менен эгер аны иш алып барса, ал туура болот өзү. Анан азыр баягы өз колуна ошол алган адам ошол нерсени өзү чыкпай туруп, ортого коюп туруп эле кийинки адамга сатып анан кийин анын үстүнөн залогко коюп баягында неме кылган, бул туура эмес болуп атат. Ал эми азыркы мына болуп аткан мына пирамида деп атабыз, же болбосо мына азыр фатва боюнча неме кылдыңар, бул фатва өзү негизи бул Куранда бардыгы айтылып бүткөн нерсе. Бая айтат го, фатвага караганда таква жакшы дейт. Фатвага караганда Алладан коркуу жакшы дейт, таква жакшы дейт. Ошондуктан бир эле ошол фатваны эптеп сатып алып же бир башка бир жолдор менен ушундай кылса фатва болот экен деп алуу бул өзү дурус эмес негизи. Себеби бул Куранда бардыгы ачык айкын айтылган нерсе да. Ошондуктан эгер ошол биздин ошол шарияттын өзүнүн негизги көрсөткөн жолдор менен эгер иш алып бара турган болсо, ал бүгүнкү күндөгү бериле турган фатвалардын кереги жок. Себеби фатва бардыгы чыгып бүткөн. Бүгүнкү мисалы үчүн биз фатва бөлүмүндө иштеп атабыз. Биз фатва чыгаруу эмес, чыккан фатваларды гана аткарабыз, элге жеткиребиз да. Бул фатвалар өзү чыгып бүткөн. Себеби бул дин толук мукаммал болгон да. Ошон үчүн албетте баягындай мага фатва болгон эми ошо бир немеге эле таянып эле анан туура эмес жолдор менен мындай иш алып баруу бул өзү шариятта арам болуп эсептелет. Ошон үчүн дагы бир жолу айтам, фатвага караганда таква бул жакшыраак нерсе да. Фатваны жасатып алышы мүмкүн. Эми фатва деген эмне кылып бир неме жасатып алат да. Мына бүгүнкү күндө
баягы немелерге дагы бир сертификат берип атышат го. Колбасаларга мисалы үчүн. Колбасаларга деле мисалы үчүн анык билбейт, ал кандай жол менен не болуп атат. Анан бир каяка барсаң эле ошол бир кагазын көрсөтүп, ал кагаз ичинде чечпейт да. Негизи иман менен ошол ишти такдан алып барсаң, ал сертификатын дагы неме дагы ал чече бербейт да. Ошондуктан бул фатваны туура эмес жолдор менен жасатып алуу же башка жолдор менен алуу бул албетте бул ишке дагы ошол ишке элдер менен шериктеш болгондо дагы бул бир кыянат болот да. Туура эмес иштер. Мисалы ошол эле казыят, ошол эле муфтият бир текшерип, мисалы айтса болбойбу? Силер туура эмес кылып атасыңар. Бизден алып алыпсыңар. Мисалы фатва туура эмес, ким берди силерге депчи барып. Эми албетте биз бардык эле нерсеге киришип ошондой неме кылганга бизде андай укук берилген эмес. Укук берилген эмес. Эскертүү берсе болот бирок. Эскертүү берсе болот, бирок бул эскертүүлөр мына жума баяндарда башка немелерде дайым эле айтылып келет өзүчү. Ошол жерде эле ошо кооперативдин жетекчилер башкалар жума намазга баарын угуп турат. Анан негизи ар бир адам туура эмести өзү эле мисалы үчүн мындай билип турат да өзүчү. Анан мына иш жүзүнө келгенде бир аз пайда жагына карап же башка кылып ошол жагына да басым жасап бир айтып өткөн ошол бир кагазга таянып болсо дагы ошо ишмердүүлүктөрүнө алып барып атышат да. Рахмат. Муктаж болгон үй бүлөлөрдү үй менен камсыз кылуу да. Ошол исламдын принцибиге туура келе, ошол исламдын принциби менен алып берели деген бардык оюбуз, ички дүйнөбүз ошол нерсе өзүнө. Устаз айткандай элечи. Ошо биз ошо ислам принциби менен ошол жол менен жүрөлү деген оюбуз бар.